Qanday? Yaxshi. Yaxshi kelding. Shahardanmi? Ayashlardan eslab kela oldingmi? Mirvan. Qanday? Yaxshisizmi? Andijan'dan begi bo'lib turgan Qo'qon xonlig'ida ataliq bo'lgan kishi o'sha bir xonni olib kelib o'tirg'izib, shunday va'da aytganday ikkinchi vazir bo'lib jo'natib turgan uchur bo'lgan. Gel Güney. Sizden etmez. Türk regionu boyunca hazırki Uzbekistan territoriyasında kaldı. Mümkün emas. Bizim ata babalarımız göçmen halk bo'lgan. Bir yerden ikinci yerga geografiya şartına göre göçüp konup yaşagan. Ben уже. Bunlar Havaslı komandası degan deb o'tasiyordu. Yeverchi. Yo'q, daha bir yirik değil mi? Kollega chiqdi. Ha, sağ olsun. Ulan ko'ro. Kamera. Basmadı carti genzel çağrılığa, Ayqosuzdan canlılığa. Öpüldü kırca balık bağlamak, Can senin yerisindi canım. Maşallah. Canımın Koşu gündür gönlüm hanımdan.
Dostlar, bardığımız biz bel aşıp gelgen bir Talas областынан gelgen komandаны bir құттықтап қоймайды. Biz bugün bir tarihi gündün алдында тұрабыз деп айтсақ болады. Себебі азыркы учурда, акыркы учурда көп айтылып жүрөт. 30 жылда болбоду деген сөздөр көп айтылат. Ошо 30 жылда болбогон bir жакшы иш башталып атат. Бул биздин Кыргыз Республикасынын бардык bir жылы төрөлгөн жигиттеринин 1977 жылы туулуп 1994 жылы орто мектепте окуп, анан азыркы учурда биздин өлкөбүздүн чар тарабында эмгектенип жүргөн биздин достордун башын бириктирүү максатында эми бүгүн кечээ бизге Талас областынын Макаята районунан, Талас районунан, Талас шаарынан достор келгендигине байланыштуу биз ушул нерсени эки эле райондо кыла бербей жалпы Кыргызстанга жайылталы деп чечип атабыз. Ошондуктан Ош областынын бул жерде бардык өкүлдөрү турасыздар. Бүгүн ушул ынтымак, достук мелдештерин бардыгыңыздардын уруксатыңыздар менен ачык деп жарыялайлы. Бул иш-чараны эмилге катары көтөргөн биринчи ошол нерсеге жол салган адамдарга мен азыр сөз берейин. Биринчи бул иш-чараны мына Талас областынан Мурадин мырза менен Каракулжадан мына Нуржигит мырза экөө эки райондун балдарын ойнотолу деген жакшы бир демилге көтөрүп, анан кийин биринчи жолу ушу Таласта өттү эле. Эми кечеден баштап бул жерде мындай башталып атат. Бүгүн мына бардыгыбыз оюндарга күбө болобуз. Мини футбол боюнча дагы саат 1-де башталат. Командалар даярдап турсаңыздар. Азыр мен сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ыйман Нуру фракциясынын лидери, биздин сыймыктуу досубуз Каракулжа курама командасынын мүчөсү Кадырбек Нуржигитке берейин. Assalamu alaikum. Досторум, Кыргызда бир сөз бар, жетимдин бири кыздыр деп. Алла Таала тагдырыбызга 77 жылдык төрөлүш насип эткен экен. Биз эми көп жагынан өрнөк бололу. Кыргызстандын 7 облусу бар. Биз эгерде ынтымак эле болсок, Аллах сүрдү да берет, нурду да берет, кадырды да берет, даражаны дагы көтөрөт. Ушу ынтымакка уюткуу, ынтымакка өзөк болгон, муун болгон, ошондой поколение болгон. Кече бир аксакал кишиге түсүндүрө албай атпаймынбы? Байби жеге 77 жыл туулгандар десем, поколение бар. Алар да бизден жакшы түшүнөт экен. Ошон үчүн бир жакка барып жөн эс алып келсең деле болот. Бирок барган жакшы спорт менен машыгып, досторду таап, бир туугандарды таап, анан кайтсак дагы да жакшы. Анткени өмүр бат өтүп кетет. Кудай буйрса, эгерде жөн койсо өмүрүндө бир Таласка барайын деген ой жоктор толтура. Бирок шылтоо менен бардык, канча нерсе көрдүк, сый көрдүк, маданият үйрөндүк. Ушунчалык азыркыга чейин айтып албай атабыз, туурабы? Ушурга чейин айтып атпайбы? Ал жакта билинбейт экен, келгенден кийин 2-3 күндөн кийин сезимдер чыга баштайт экен депчи. Мына кече ат арытып, жол карытып, 2 ашуун ашып, керек болсо 3 ашуун ашып, Таластык бир туугандарыбыз келди. Жакшылап тосуп узаталы. Эми волейболдон анча мынча жеңип алып бактанбагыла, азыр футбол бар. Көп эле күчтүү көрсөтө бербек эле. Булар футбол ойногондо арасында Пелеси да бар, Марадонасы дагы бар, Мессиси дагы бар. Ошон үчүн даяр болгула. Сөзсүз жооп болот. Анан Алайдан келди. Бүгүн Алай, Ноокап, Өзгөн, Бакаята шуңуп калды. Кийинкилерге өрнөк көрсөтөлү. Кыргызстан ынтымактуу болуп туруп кийинкилер өткөзүп берсек, жолубуз ачылат, эл аралык жолубуз бийик болот. Ушуга дем берген Мурат досум кел. Ушул жигит классташтардан башталган. Сен класстар менен бир ойнойлу деп. Мына кичинекей нерсе жерге чыккандан кийин көп болот. Ошол сыяктуу
Ошону көрүп алып ушчалык ыраазы болдум. Классташтарым, Алла ыраазы болсун. Зоолума зор болсун. Чоң рахмат. Биздин бардык Ош областынын блогу Талас командасынын жетектеп келген делегациянын башчысы Нурайдын Досов. Ассаламу алейкум, Ордолу, Айтылуу, Ош областынын тургундары, достор, курбулар, теңдуштар, сиздердин чакырууңуздарга эң биринчиден рахмат. Экинчиден, Нуржигит мырза айткандай, биз эң башында ушу классташтарды гана бир ойнотолу деген ниет болчу. Мынакей ушул идея, ушул ниет канчалык деңгээлге өсүп жетип атат. Айыл болуп ойночу эле. Азыр эми жыл болуп ойногонго өттү. Ошолорду уюштуруп жүргөн мына Карагылжадан келген жигиттердин баардыгы билет. Биздин Улан деген жигитибиз бар мына. Биздин белекти кармап турган. Ушуга бир кол чаап коюңуздар. Ушул жигит Талас областынын 77-леринин Таласта 4 район бар, бир шаар бар. Ошонун бир шаар 2 районду ушул жерге алып келип атат. Эми дагы 2 районубуз калды, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Райондорду кеңейтө берели, областтарга чыга берели. Кудай буйруса, мына быйыл Карагылжа районуна келип атсак, эмки жылы коңшу Өзгөн районуна баралы. Наркы жылы Чоңалай, Нокендерге баралы. Сиздер да биздин ар бир районго келиңиздер. Ынтымагыбызды арттыра берели, бар бололу, аман бололу. Анан берде Талас шаарынын, Талас районунун командалары турат. Сиздерге да чоң рахмат келгендериңизге. Ордолу Ош областына Талас Бакаятанын 77-леринин Талас шаарынын, Талас районунун 1977-жылкы чуулган жигиттердин атынан мынакей Айтылуу кыргыз элинин баатыры Манас курама жүрүп журт кылган кыргыз эли областынын атынан кабыл алып коюңуздар. Карагылжада сразу ответ бергенди жакшы билебиз, жооп беребиз. Ошон үчүн достордун келгендигин биз дагы аябай сыйлап, мондай жакшакай белеги менен келген экен, туруп элбей. Биз дагы Карагылжа районунун кооз жерлерин Таласка баргандан бери биздин балдарыбыз, ууздарыбыз бир жакшакай нерсе жасап атты эле. Күндө жасап, ешиндер бүтүштүрүп калды. Сиздер келишиңиз, ошону тапшырып коебуз. Карагылжанын жайы осы. Абжапаров Улук, Чоңалай районунун өкүлү. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, коноктор, куш келипсиздер. Спорттун бир гана тилеги болот экен, тынчтык, ынтымактык. Биз ушул ар дайым арабыз көбөйө берсин. Жана жогоруда балдар айткандай, эмкиде 7 областтын 77-лери чогулалы. Мына өзүңүздөр билгендей, жашыбыз 45-ке келди. Иштесе ишке, аш десе ашка тойбой турган мезгилибиз, Кыргызстандын бир бурчун чоюп кете турган мезгилибиз. Кудай буйруса ушул спортто ушул жактан таанышып, бири-бирибиз менен баарлашып, ойногондор, спортсмендер, ойногондор да келип катышып, бири-бири менен таанышып, баарлашып, дос болуп, ушул ар дайым ынтымагыбыз күчөп, жана жогоруда Нуржигит айтып кеткендей, кийинки муундарга örnek olup kiyinki bunlarga bir ülgü olup жүрө берели.
ушул жолукканыбыз ар дайым жакшылыкта жолугалы, баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайм, жакшылыктарда ушул достор менен ушул мааракелерде жолугуп жүрө берели, кыргызыбызда той боло берсин. Рахмат силерге. Атайын алыстан Моокат районунан биздин достор келип отурат. Биздин досубуз Ош МУНун теология факультетинин деканы, белгилүү теолог Ажиматов Зайлабидин. Урматтуу достор, мына биз да аябай кубанып турабыз. Ар бир региондон 1970 жылдардын келип, мындай таанышып, биригүүсү бул чындыгында өзгөчө иш-чара деп айтсак болот. Негизи мына Нуржигит досу студент убагынан бери таанышыбыз, чогулганбыз, Зелиман досу, анан эми көпчүлүк достор менен эми мындай жашоо турмуштун айынан жолкалган күчү болбош нормал нерсе экен да. Мына ушундай иш болсо, ушул топту шылтоо кылып, ушундай иш-чараларды уюштуруп, таанышып, мындан кийин дагы жакшы иштерди аткара турган болсок, бул мындай чындыгында бир эле өзүбүз үчүн эмес, жалпы мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн мен ушул нерсени ойлочу элем. Биздин кыргыз элинин бир эң чоң бир кемчилиги ушул аймактардын ортосунда карым-катык жоктугу деп ойлочу элем да. Мына ушул биздин иш-чарабыз ошол Кыргызстандын жалпы аймагындагы ошол 1970 жылдардын биригүүсү бул жалпы кыргыз элинин биригүүсүнө мындай чоң өбөлгү болсун деп жакшы ниет кылалы. Мен сөз узартпайын, баардыгыңыздарга мен жакшылык каалаймын. Достугубуз, ынтымактыбыз мындан дагы күчөп улана берсин. Анан мына ушул биздин каракулжалык досторубузга ушундай иш-чараны уюштурган үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Биздин бүгүнкү спорттук мелдешке айтылуу аларда келип отурат. Алардын атынан Курманбаев Муктарбек досубуз. Ассаламу алейкум. Алыс жакындан келген 1970 жыл болгон достор, тынчсыңарбы? Бүгүн ушул иш-чараны уюштурган Нуржигит Ерлан досторго Алла разы болсун. Өзүм мына 7 сандын ичинде көп нерсе катылганда, манасынын 7 осуяты, 7 өлчөп бир кез, дагы шокшоо немелер көп да. Мына учуна жалын тутанат дегендей, бул эми башталышы Талас менен Каракулжа гана биригип жүргөн кезге, мына эми ошо буласынын райондору чогула баштады. Кыргызстан боюнча чогулуп, ушундай иш-чара уюштурсак да болот да. Кудай кааласа бул секин болот эми. Анан Каракулжалык досторго Алла разы болсун, биринчиден ушинтип уюштуруп, жалпы досторду ушинтип спортко чакырып, шуларга Алла разы болсун. Кыйыныңа рухла бүгүн. Достчулугубуз үзүлбөсүн будан ары. Аттабыз будан бекемдей берсин. Ушу баарыңарга ийгилик. Пактазарлуу Араван районунан келген достор бар экен. 77-жылкы Обдунов Бекмурат. Анан дагы бир жолу чогулганыбызга Ерлан өтө себепкери чоң. Биз Аравандан болобуз, Араван районунан Атымбекмурат. Силерге чоң рахмат. Ушундай 77-лерди уюштуруп, биримдикте болойлу, ушундай чогулайлы деген. Кыргызга атағы чыккан Майыркы Өзгөн шаарынан атайын Өзгөн районунан биздин досторубуз келип отурат. Курбанов Союзбекке сөз берет. Assalamu alaikum. Бардык ушул жердеги турган ар бир райондон, Таластан келген 77-жылкы достор, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Тазим мен өзүмдүн атыман. Бул дагы менде өтө чоң кыял, ар бир адам кыялданат. Кыялдан чоң биз эле мына биздин кыялды мына ушул жерде Нуржигит менен талашыбыз ашырып туруп ушул жигиттерге алып Кыргызстанды без камтыйбыз деп алабыз. Без камтыйды, камтып бекет. 77